Assalamu alaikum, урматтуу Нуркейджи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Кутмандуу куш кечиңиздер менен достор. Бүгүн 24-4-ай 2022 жыл. Москва убактысы боюнча саат 11 болду. 23:00. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин каналга поддержка кылып, подписаться болуп, коңгуроочону басканды унутпаңыздар. Ылдыйга ар бир көрүүчү өз ой пикириңизди жазсаңыз, биз үчүн өтө маанилүү. Кезектеги автоунаа достор. Skoda Rapid 2017 1.6 автомат. Состояниясы достор бодро турат машина. Аз-маз мындай ДТП болгон жерлери бар. Видеонун жүрүшүндө сиздерге комментарий беребиз. Бүгүн воскресенье машина базардан келген машина. Ал жерде кандай саясат болду достор? Көрдүк, уктук. Без комментарий достор. Ораза чыксын, бардыгы жакшы болот. Бардыгыны мындай жүзүн ачыктап дагы жазбаңыздар мындай көрө албастык деп. Мен достор кыргыз үчүн ким кандай ойлойт, кыргыз үчүн чындыкты бетке айткан Нуркейджимин. Мындай айтканда, мына эки жүздүүлүк бул адамды эң мындай айтканда шерменде кылган бул эки жүздүүлүк достор. Бизге андай эки жүздүүлүк нерсе жарашпайт. Биз бетке айтабыз. Ошон үчүн буюрса эртең орозо чыгып алса, бисмилла деп ушу Москва жергесинде биринчиден биздин максатыбыз кыргызды кидайт этпеш керек. Кыргыздын үстүнөн акча жебеш керек. Кыргыз менен ачык, айкын бир тууганча мамиледе жүрүш керек достор. Биздин максат, бирден бир максатыбыз ушул достор. Айта берсе сөз көп, ичте арман көп. Экран үстүндө сүйлөгөн биздин бизнесмендер, выкуп калып чыгып жүргөндөр, таксопарктар, силердин дооруңар бүттү. Иншалла буюрса биз жакында ушул выкуп системасын тактап алабыз. Бизде бир айдын ичинде ушу Кыргызстандан зам муфтийибиз келет. Ошолор менен чогуу видео кылып, выкупту кандай система менен алып чыгат, ошол адалбы, арамбы, ошону бир билебиз. Анан кандай жол менен алып чыгып берсе адал болот. Анан кайсы таксопарктын жүзү кандай, ошондо биз менен иштешкени келгенде эле билинет. Так, кеттик анда достор. Skoda Rapid 2017 1.6 автомат. Состояниясы өтө бодро достор. Көрүп турасыздарбы? Машинанын оң жак жагы боюнча машинанын турган турпатынан эле байкасаңыздар болот. Өтө бодро турат машина. Өзү машинанын цвети ак, ветровиктери бар, өзүнүн инилерибиз сонун кылып айдап жүргөн экен. Болгону мындай аз-маз ДТПсы бар. Фараны алмаштырасыздар. Капоттун крышкасын жасатасыздар, бамперди жасатасыздар. Так, бул бир кеттүү. Эки сол жагы боюнча крылону жасатасыздар. Краскасы родной. Так, бул кетти. Сол жак жагы боюнча дагы көрдүңүздөр. И мына бамперинде аз-маз полировка кылып коесуздар. Так, сырты боюнча көрдүңүздөр, кышкы шиповный дөңгөлөктө турат. Состояниясы өтө жакшы достор. Көрдүңүздөр, быйылкы сезонго эле алынып коюлган дөңгөлөк экен. Шпаклевка бир да жеринде жок деп бизге эметип атат. Аны өзүңүздөр дагы бир сыйра карап көрөсүздөр. Так, кет ички салону боюнча. Так, ички салону боюнча достор, Rapid зимний пакет бар экен, подогрев передних сиденья, кондиционер, печканын выключательдери, өзүнүн штатный мафону. Эмне иштеп атабыз же иштеткенди билбей атабызбы? Автомат коробка, ручник. Пробеги боюнча. Пробег эшикти жаап турайлычы. Эшикти жаап көрөт окшойбуз. Так, алдыңкы эки айнек көтөргүчү бар. И электрический зеркаль, подогрев зеркаль бар. И фаранын выключатель и корректор фар. Пробегини бизге көрүнбөй атат. Пробеги канча эле? 300 чем-то. Пробеги 300 чем-то дейт достор. Ички салону боюнча достор. Бир сыйра чехолду жаңыртасыздар. Чехолдор жетип калыптыр. Полиги ордунда, заводской резиновый полиги. Так, азыр сиздерге катализатор ордунда достор. Так, арткы салону боюнча. Арткы салонунда чехолун эми бир сыйра өзүңүздөрдүн дитиңиздерге жараша алмаштырып алсаңыздар болот. Негизи состояниясы орто чехолдун. Так, багаж боюнча көрөйлү, багажы кандай ачылып жабылат.
Багаждын зазору бир аз ушул жерге илешип аткандай. Мына жери бир аз кирип калыптыр. Ушуну эле зазорун койдуруп аласыздар, багажды жасатасыздар. Так, бирок меткалары боюнча ордунда. Так, мынакей, көрдүңүздөр меткаларын. Фара биркеттүү и мына бампер. Бампер жасатасыздар. Анан мына крышка багажник мынакей. Крышка багажник. Ушул жагын жасатып аласыздар. Так, ачылып жабылганы ровно. Так, эми сиздерге мотор жагын көрсөтөйлү. Бисмиллахиррахманиррахим. Мотор жагы боюнча так, крылолору таза. Капоттун крышкасы таза. Экран, мотордун защиткасы ордунда. Мотор жагын бир сыйра жууп тазалап аласыздар. О, мазганы сөзсүз жабыңыздар. Жууп тазалаганда сол жак крыло боюнча дагы таза. Сол жак крылосу таза, достор. Опа. Так, сиздерге вин-кодту дагы тартып коелу. Сразу по факту машинени текшересиздер, мына достор. Видеону паузага коюп туруп, дальше текшере бересиздер. Так, документ боюнча кааласаңыздар ушу ИПшниктин атында тура берет. Кааласаңыздар өткөзүп аласыздар. Баасы боюнча 640 000. Өткөнкү биздин чыгарып жүргөн рапидтерге караганда ценасы вообще эле ылдый коюлду. 2015-16лар 670 ушундай бааларга коюлуп аткан, 620 тегереги сатылып аткан. Бул 2017, достор. Ошол арткы багаж бампер фарасына түшүп берет, именно крылосуна. По факту машинени келип көрүңүздөр, айдап көрүңүздөр, ар жак бер жагын текшерип көрүңүздөр, достор. Калган маалыматты, толук маалыматты ээсинен алсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошобуз анда. Кийинки видеодон жолугушканча сак саламатта болуңуздар.